Өлкөдө милицияны полицияда өзгөртүү маселеси каралууда. Бул кылмыштарды алдын алуу жана коопсуздук чыйынында өкмөт башы тарабынан айтылды. Бул демилге Ички иштер министрлиги менен биргеликте ишке ашыруу пландалууда. Ага ылайык Ички иштер министрлиги тиешелүү тапшырмаларды алып аткарууга бел байлашкан. Анда бөтөн өлкөдө иштеп жаткан полиция кызматынын тажрыйбасынан үлгү алышмакчы. Атайын эксперттик топ бул багытта башка ушул союздук мамлекеттерден полицияга өткөн мамлекеттердин кызматтык тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Ички иштер тармагында реформаны ишке ашырууну коомчулук каалап турат, бирок аракеттер көрүлүп, каражат жагы чечилгени менен аягы алгылыктуу натыйжа бербей жатканы буга чейинки практика көрсөткөн. Ал эми сунушталган концепцияны алмашуу жолун ишке ашырууда коомчулук тарабынан колдоону күтүшүүдө. Бирок электорат учурдагы милицияны полицияда өзгөртүүнү колдоп алгандар аз. Атын өзгөрткөндө ошол зат ошол иштеп атпайбы? Кадрларды өзгөртүш керек. Кадрлардын ички сезимдерин өзгөртүш керек. Эл ушул мамлекетке патриот адамдар табыш керек, жаштарды алып келиш керек. Ошо илгерки 55-60га чыгып калган милициялар иштешип атат. Көрүп атасыңарбы? Өзгөрүш ошон үчүн болбой атат да. Ардагер милиция кошумчалагандай атын өзгөртүү менен маселени чечүүгө болбосун билдирет. Анткени реформа кызыл шапкечендердин жан дүйнөсүнө жасалуу керектиги айтылат. Өзгөртүүгө ылайык кадрдык талаптарды күчөтүү менен ишке ашырууну колго алса дешет. Анткени аты өзгөрүп заты калган кызматтардан реформаны күтүүгө мүмкүн эмес деген таризде. Жердин 7 кабатына киргенде да бир жасандан айтыш керек. Мен кийин жооп берем го, буга элдин астына Кудайдын астына жооп берем деш керек. Эгер ал ошого биз тарбияга жетмейинче, ал тарбия жетмейинче, эч убакта бизде оңош кыйыныраак болот. Милиция өзгөрсө айырмаланып, полиция кызматы эмне жумуш аткарары дагы түшүндүрүлүп кетти. Бирок реформа десе коомчулук капчыкка зыян алып келчү жагдайды элестетип калышкан. Анткени буга чейинки көрсөтүлгөн реформалык жагдайлар миллиондогон сумма менен сарталып артка кайтканы белгилүү. Милиция органында реформалар жүрүп келатат да. Мисалы, ушундай эле өзгөрүүлөр ГАИ тарабынан болду. ППС болуп, ППМ болду. Өзгөрүү болгон жок да. Ошол эле жыйынтыгын берген жок. Өкмөт башы буга чейинки милиция элдин ишенимин артка кайтарганын кошумчалаган. Бирок коомчулукта аталыш менен реформа издөөнүн зарылчылыгы жок деп эсептешет. Кызматтын затына реформа жасалбаса, коррупциялашкан схемалар, чынжырланган мыйзамсыз аракеттер кызыл шапкечендердин арасында тамыр жайып кете берерин эске салышат. Укук коргоо органдарына жакшы эле мыйзамдык мүмкүнчүлүктөр берилген. Ыйгарым укуктары дагы алардыкы мыйзамдын чегинде бир топ эле. Бирок ошого карабастан буларда биринчиден жана айткандай кадрдык потенциалдан аксап атышат. Экинчиден бизде баягы эле гендерди кескен коррупция көйгөйү. Ошолор бул кызматтын дагы аброюна шек келтирип атат. Өзгөртүүлөргө кошумча каражат муктаждыгы бар. Азырынча булак аныктала элек. Полиция кызматы учурда бир канча өлкөлөрдө системалуу түрдө иштеп келүүдө. Ал эми Өзбекстан, Тажикстан жана Беларусь өлкөлөрүндө милиция аталышында гана кызмат көрсөтүшөт. Буга чейинки Ички иштер министрлигинде жол кайгыл кызматы патрулдук милиция деп аталып, ага 500 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Бирок жыл айланбай, патрулдук милициянын ишине канааттанбай, кайра атын өзгөртүү чечимине келишкен. Ал үчүн кайрадан эле чабал казынадан каражат алынган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.